Азыркы учурда өлкөбүздүн валюта рыногундагы жагдай негизинен соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрдүн валюта рыноктарындагы абал менен шартталган. Акыркы айларда Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасына талап жогорулгандыгы байкалууда. Буга АКШ жана Евро аймактын борбордук банктары Россия Федерациясынын нак АКШ долларын жана евроны берүүнү токтотушу өлгө түзгөн. Нак АКШ долларынын тартыштыгы биздин региондун башка өлкөлөрүндө да байкалууда. Учурда нак АКШ долларынын тартыштыгына негизинен нак эмес АКШ долларынын наркынын жогору болушу себеп болууда. Ошондой эле азыркы учурдагы нак АКШ долларынын жетишсиздигинин кошумча факторлорун болуп, айрым жактардын адамдардын алып сатарлык жол менен пайда алуу максатында операцияларды жүргүзүүсү саналат. Бул биздин региондун өлкөлөрүнүн валюта рыногундагы нак жана нак эмес АКШ долларынын наркынын ортосундагы айырмага байланыштуу келип чыккан. Тышкы чөйрөдө орун алган терс жагдайларды төмөндөтүү үчүн Улуттук банк тарабынан көрүлгөн чаралар жөнүндө токтолуп кетсем, өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу жана кризистик жагдайлардын кесепетинен жөнгө салуу максатында Улуттук банк тарабынан кризиске каршы бир катар чаралар көрүлгөн. Анын ичинде акча которуу системалары боюнча акча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерине өзгөртүүлөр киргизилген. Натыйжада Кыргыз Республикасына эл аралык акча которуу системалары боюнча келип түшкөн акча каражаттары жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында же болбосо улуттук валютада сом түрүндө гана берилет. Ошол эле учурда эл аралык акча которуу системалары боюнча келип түшкөн акча каражаттары нак формада берилишине же банктык эсепке Кыргыз Республикасынын тарабынан чыгарылган банктык төлөм картына же болбосо электрондук капчыкка чегирилишине карабастан банк тарабынан нак чет өлкө валютасынын алмашуу үчүн белгиленген курс боюнча конвертацияланууга тийиш. Кийинкиси коммерциялык банктар, алмашуу бюролор жана микрокаржылоо уюмдары тарабынан өлкө чегинен тышкары нак АКШ долларын чыгарып кетүүгө тыюу салынган. Коммерциялык банктар жана алмашуу бюролору ортосунда валюталык алып сатарлыкты жана алдын ала сүйлөшүп алууларды алдын алуу максатында коммерциялык банктардын алмашуу бюролору менен алардын жүгүртүүгө каражаттардын суммасынын чегинде алмашуу операциялары чектелген. Жалпы алганда көрүлгөн чаралар соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн валюта рыноктарында алып сатарлык пайданы нак жана нак эмес АКШ долларынын наркындагы айырманын эсебинен алынган пайданы сатуу максатында нак АКШ долларынын агылып чыгуу агымын токтотууга мүмкүндүк берди. Натыйжада бүгүнкү күндө банк системасында АКШ долларынын жалпы көлөмү өсүү тенденциясын көрсөтө баштады. Өлкөбүздүн валюта рыногунда нак эмес АКШ доллары тартыш эмес. Коммерциялык банктар нак эмес АКШ долларына талаптын кандай болбосун көлөмүн канааттандырууга даяр. Ал эми нак АКШ долларына көбүнчө көмүскө экономиканын субъекттери тарабынан талап түшүүдө. Алар реалдуу кирешесин чагылдыруудан качып нак эсептешүүнү колдонушат. Ошентип нак эмес эсептешүүнүн аныктыгын, коопсуздугун жана ачык айкындыгын эске алуу менен эсептешүүнүн ушул ыкмасын гана колдонууну сунуштайбыз. Улуттук банк тарабынан күн сайын валюта рыногундагы кырдаалга мониторинг жүргүзүлүп турат. Анын абалы учурда салыштырмалуу туруктуу. 2022 жылдын башынан тартып 8 августка чейинки аралыкта АКШ долларынын сомго карата курсу 2,13%-га төмөндөп, 1 АКШ доллары үчүн 84 сом 80 тыйындан болсо, азыркы күндө 82 сом 99 тыйын болуп калды 1 АКШ доллар. 2022 жылдын башынан тартып азыркы күнгө чейин алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн жөнгө салуу максатында Улуттук банк 284 миллион 300 миң АКШ доллары суммасында чет өлкө валютасын саткан. 5 ирет интервенция менен чыкканбыз. Жана 190,740 миң нак эмес АКШ
долларды сатып алганбыз. 7 жолу интервенция жүргүзүлгөн. Бардыгы болуп таза сатуу 93 миллион 560 миң АКШ долларын түзгөн. Улуттук банктын эл аралык резервинин көлөмү 2022 жылдын 5 августуна карата 2 миллиард 600 миллион АКШ долларын түзгөн. Эми АКШ долларын жана евронун акчага айландыруу үчүн комиссия киргизүүнүн себептери жөнүндө маалымат берип кетсем, коммерциялык банктар тарабынан АКШ долларын акчага айландырууга киргизген комиссияга келе турган болсок, бул комиссиялар өлкөбүздөгү НАК АКШ долларын ташып келүүгө кеткен чыгашалардын ордун жабуу үчүн каралгандыгын белгилей кетүү керек. Себеп дегенде НАК долларды ташып келүүнүн альтернативдүү жолдору мурункусуна салыштырмалуу кыйла кымбатка түшкөн. Алсак, буга чейин өлкөбүзгө НАК АКШ доллары негизинен Россиядан төмөн комиссия менен келип турчу. Россияга салынган санкцияларды жана Россияга НАК АКШ долларына жана евронун келип түшүүлөрүн толугу менен токтотууну эске алганда, жергиликтүү коммерциялык банктар башка өлкөлөрдөн НАК АКШ долларын жана еврону ташып келүүнүн альтернативдүү жолдорун издегенге аргасыз. Жаңыдан киргизилген комиссиялар боюнча түшүндүрмө берүү максатында коммерциялык банктар кардарларына жана комиссиялык төлөмдөрдү киргизүүнүн себептери тууралуу кыйла жигердүү иштерди жүргүзүүсү зарыл экендигин талашсыз. Коммерциялык банктардан алынган маалыматка ылайык, АКШ долларын НАК акчага айландыруу үчүн комиссиянын минималдуу өлчөмү 0,4%, максималдуу өлчөмү НАК акчага айландырылып жаткан чет өлкө валютасынын суммасынын 5% түзөт. Ошол эле учурда банк мыйзамдарында керектөөчүлөргө маалыматтын ачык айкындуулугун жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылган шартта банк кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиялык сыйакылар менен тарифтерди банктар өз алдынча белгилей тургандыгы каралган. Коммерциялык банктар жана алмашуу бюролорунун ишине көзөмөл жүргүзүү боюнча кыскача маалымат берип койсом, Улуттук банк тарабынан банктардын алмашуу бюролорунун кардарларды тейлөө жана валюта операцияларын жүргүзүү ишине көзөмөл күчөтүлгөн. Таасир этүү чаралары мыйзамдарга ылайык колдонулуп жатат. Кыргыз Республикасынын валюталык операцияларды жүргүзүү жана кардарларды тейлөө жагында мыйзам талаптарын бузууга жол бербөө максатында Улуттук банк туруктуу негизде көзөмөлүнө алынган банктардын жана Улуттук банктын башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүп турат. 2022 жылдын башынан бери 116 текшерүү жүргүзүлүп, алардын жыйынтыгы боюнча кардарлардын банктын тейлөө, ошондой эле кардарлар алдында өз милдеттенмелерин аткаруу үчүн ликвиддүүлүктү колдоо ишин күчөтүү зарылдыгы жөнүндө жана башка маселелерге тиешелүү жазма буйруктар жана эскертүүлөр берилген. Мындан тышкары, коммерциялык банктардын жетекчилери менен учурда орун алып жаткан жагдайды талкуулоого жана туруктуу ишти колдоо, кардарлар алдындагы милдеттенмелерди аткаруу үчүн зарыл чараларды кабыл алуу максатында мезгил менен жолугушуулар өткөрүлүп турат. Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган башка юридикалык жактар боюнча 89 алмашуу бюросуна инспектордук текшерүү жүргүзүлгөн. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Улуттук банк тарабынан жазма буйруктар жана эскертүүлөр жөнөтүлгөн. 29 алмашуу бюросунун лицензиясынын аракети токтотулган, 3 алмашуу бюросунун лицензиясы кайтарылып алынган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык жалпы 1 миллион 180 миң сом суммасына айып пул салынган. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 299 беренесине ылайык мыйзамда белгиленген тартипте берилчү лицензиясыз чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын кошуу менен банк операцияларын жүргүзүү жеке адамдарга 175 эсептик көрсөткүч же 17,5 миң сом, юридикалык жактарга 550 эсептик көрсөткүч же 55 миң сом өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. Соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн валюта рыноктарында орун алып жаткан жагдайлардан улам учурда түптөлгөн шарттар жана жагдайлар валюта алмашуу боюнча жөнгө салынбаган ар кандай рыноктордун пайда болушуна ыңгайлуу шарттарды түзүп жаткандыгын белгилеп кетүү зарыл. Улуттук банк туруктуу негизде лицензиясыз иш алып барууга бөгөт коюу чараларын жүргүзүп
турат. Алардын алкагында укук коргоо органдары менен биргеликте Улуттук банктан лицензия албастан нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзгөн жактарда аныктоо боюнча рейдтик текшерүүлөрдү жүргүзүп турат. Улуттук банк учурда орун алган жагдайды көзөмөлдөп жатат. Зарылчылык келип чыкса, өлкөнүн банк жана төлөм системаларынын туруктуу жана коопсуз ишин андан ары камсыздоо үчүн кошумча чараларды колдонот.